Assalamu alaikum musulmon bir tug'anlar. Bugun juma 13 fevral. Ошто погода bugun жакшы. Аллах тааланын ырайымы менен жеңил кар жаап, айлана дагы бир тазаланып атат. Bugun jumada иншаллах Түркиядагы, Сириядагы зилзаладан каза болгон мусулман бир туугандарыбыз үчүн ошолордун акылдарына дуа кылабыз иншалла. Тирүү калып, жана үйлөрдүн урандыларынын алдында жаткан бүгүн 4-5 күн 4 суткада 4 суткада кыштын күнүндө ошол жерде уранда жаткан жаш балдар, аялдар, адамдар, кишилер, кээ бирлери менимче өтүп деле кетти, кээ бирлери тирүү. Кече бир видео келди. Атасы баласын коюнуна кыскан боюнча атасы ошол үстүдөгү бетон немеси басып калган, атасы ошол жерде жаны үзүлгөн, бирок Алланын амири менен бала тирүү калган. Атасы баласын коюнуна кыскан боюнча атасы өтүп кете берген, бала тирүү калганда баланы алып чыгышты кечечи. Ушунчалык бир жүрөктү зырылдата турган бир видеолор келип атат. Иншаллах ошолордун бизден бул жакта туруп дуа кылабыз. Кыргызстандан жардам группалары, МЧС, кыргыз боз үйлөрү да палатка айтор бир топ колдон келишинче жардам берилип атат. Башка өлкөлөрдөн мусулман дүйнөлөрү баарды биригип жардам беришип атат. Иншаллах бул күндөр да өтөт. Ошон үчүн ибадатка бекем болуп, бири-бирибизди сыйлап, алыстагы туугандарды ден соолуктарын сурап, ата-энелерди сурап, зыярат кылып, бул убактылуу кыска өмүрдө ушул Аллах тааланын жолунда бекем болуп, ыйманга бекем болуп жүрсөк, иншаллах кырсыкты кайдан деп болбойт. Аллах таала ылгап да отурбайт экен. Бул ажал жашындагы, карсындагы каласа бир убакта алып кетип кала берет экен да. Мына бүгүнкү күндө 17 миңден ашып кетти деп атат. Эми бүгүн кандай статистика чыгат, Кудайым билет. Ал жерде деле аба ырайы ушул биздегидей эле суук. Эң өкүнүчтүүсү ошол урандылар астында калган жаш балдар канти деп жүрөк безилдейт да. Свет жок, суу жок, суук, туш тарабы бетон, темир. Ошол жерде курчалып калган адамдар, жаш балдардын тагдыры Аллах таалам өзү панахын, өзү коргосун алсын деп дуа кылабыз. Бүгүн ушу жума намаздарда, урматтуу мусулмандар, баарыңыздар чын ыкластан бир дуа кылып койсоңуздар, Аллах таалам ушу жеңилдик берип тирүү калгандар ошол жерден аман эсен чыгып кетсин. Куткаруучулар Кудай таалам күч кубат берсин. Кыргызстан каза болгондор Аллах таалам бейиши менен сыйлаган болсун, кабырларына жарыктык нур берсин. Ошол жерде да канчалаган адамдар калып кетти азырчы. Бул жакта эми күн сайын ушул кабарларды, видеолорду көрүп, бул жакта дагы аяк кыжалат болосуң да, мусулман. Ошондой эле көрүн Сирияда санкция бар окшойт менимче. Сирияга ушул Америка менимче көп өлкөлөргө эме болуп койгон да. Сирия мындай кээ бир айтышып атат, Сирия четте калып кетип атабы депчи. Сирияга кандай жардам болуп жатат деп. Ал да бир ойлонуп турган маселе. Айтор Аллах таалам ар кандай бала апат Кыргызстандан өзү сактаган болсун. Ушул Навай парк, ушул жерде балдардын күлкүсү жаңырып турсун. Жер жүзүндө тынчтык болсун.
жума маарик болсун, жакшылыктар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менин каналыма катталып, комментарий жазып, пикир бөлүшүп коюңуздар. Ушул менин каналым. Башкалар да бөлүшүп, катталып коюңуздар. Сиздерден сураныч көп видеолорду, маалыматтарды чыгарып турабыз иншалла. Интеллектуалдык оюндар чыгат, кызыктуу видеолор чыгарабыз. Ар кандай маалыматтар чыгарып турабыз иншалла.